أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман муртугандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Атагы чыккан табиин Тоус ибн Кийсан жөнүндө көбү биле бербесе керек. Бирок бул инсан хадис илиминде канчалык аты чыккан болсо, Аллах Тааладан чыныгы коркуш маселесинде да атагы дастан болгон эле. Ислам мамлекеттеринин бирине Хишам ибн Абдул Малик бийликке келип, мамлекеттин жоопкерчилигин мойнуна алган мезгил эле. Бул өкүмдар өз ишин мыкты билген, жана калайык калкты өз кол астында катуу кармап турган ат менен таанылган эле. Ушуга карабастан ал башкаларга караганда калыс инсан болуп, жоомарттарга жоомартча мамиле кылар эле. Хишам бийликке көтөрүлүшү менен кеңеш берип туруу үчүн сахабалардан журтунда кимдир калганын же калбаганын сурайт. Бир да сахаба калбаганын укканда табииндердин эң мыктыларын, эң такыбадарын чакырат. Хишамга Тоус ибн Кийсан деп аталган захид алым бар экенин айтышат. Табииндердин улуу өкүлү Тоус сарайга чакырылат. Тоус келгенге чейин адатта кандай инсан болбосун салам берип кирген. Бирок улуу табиин эч кандай саламсыз өкүмдардын алдына келип, башкалар колун өөп учурашса, колунда өппөстөн бут кийимин чечип өкүмдардын тагынын жанына коюп, "Кандайсың, Хишам?" деп колун узатты. Табиятынан мындайга көнбөгөн Хишам ачуусу келе баштады. Сарай эли да таңдана карап калышкан эле. "Бул эмне кылганыңыз?" деп сурады халифа. Тоус "Түшүнбөдүм, эмнени айтып жатасыз?" деп сурады андан. Өкүмдар мындай деди: "Биринчиден, менин алдыма келген ар кандай инсан эшиктен кирип келер келбес салам берип кайрылат. Сен болсо көңүл да бурган жоксуң. Экинчиден, бул жерге кирген ар кандай инсан салам берген соң колумду өөп учурашат. Үчүнчүдөн, эмнелерди гана басып келбеген бут кийимиңди менин тагымдын жанына койдуң. Төртүнчүдөн, баарымага лакап аты менен кайрылып, Хишам ибн Абдул Малик деп кайрылат. Сен болсо салам менен гана чектелип калдың", деди ачуусу аралаша. Тоус сөздү созуп отурган жок. Бир чекеден түшүндүрө баштады. "Биринчиден, салам бербегениме келсек, момундарга өкүмдар болгонуңда кимдир ыраазы болгон, кимдир жок. Мен сенин өкүмдар болгонуңа ыраазы эмесмин. Эгер сенин алдыңда салам берип кирсем, сенин өкүмдар болгонуңа ыраазы болгондор катарына кирип калмакмын. Ошондуктан нааразы экенимди билдирип коюу максатында алдыңа саламсыз кирдим", деди. "Макул, буга да жооп бердиң. Бирок колумду өппөгөнүмө кандай аяктанасың? Эй Хишам, мен адатта эки учурда эки инсандын колун өбөмүн. Баламды эркелеткенде колдорун өбөмүн, жана аялымды эркелетип өбөмүн. Сени ыңгайсыз абалга калтырбайын дедим. Ойлоп карасам, баламды эмессиң, аялымды эмессиң", деп жооп берди. Кыжаалатта калган өкүмдар бут кийим маселеси тууралуу сурады. "Макул, буга да жооп бердиң. Бирок көчөлөрдүн ар кандай пластыктарын басып келген бут кийимиңди неге тагымдын жанына алып койдуң?" деди. "Эмне?" деди Тоус ибн Кийсан. "Мен ар күнү 5 маал намазга барып, бут кийимимди михрабтын алдына коёмун. Роббим мага бир жолду алып кой дебеген. Сен кимсиң?" деди бийик үн менен. Өкүмдардын ыраңга карап кетти. Акыркы суроосун аста-секен узатты. "Эмнеге менин сүйүктүү лакабым менен, башкача айтканда, Хишам ибн Абдул Малик деп чакырбадың?" деди. "Себеби Аллах Таала өзүнүн душмандарынын лакабы менен атаган. Абу Лахабтын колу кургасын жана башкалар. Бирок досторун ысымдары менен чакырган. Эй Муса, эй Ибрахим, эй Мухаммад деп. Мен болгону сага насаат айтуучумун. Бул маселеде мен сенин досуңмун." Хишам ибн Абдул Маликтин жүзүнө кан жүгүрдү. "Насаат кылыңыз, биз угабыз", деди. Башка кээ бир алымдар сыңары түрдөнбөгөн кибир кылбаган Тоус ибн Кийсан өкүмдарга насааттарды айтып үйүнө кайтты. Ушундай кыяматка чейин адамдарга мугалим боло турган алымдардан Аллах Таала ыраазы болсун. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.